Дүйнөлүк климаттык өзгөрүү Кыргызстанга да таасирин тийгизүүдө. Ага карата агрардык өлкөнүн багытын өзгөртүү зарыл. Мындан улам республиканын бардык облустарындагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигинин өкүлдөрү эл аралык уюмдар менен биргеликте түрдүү долбоорлордун алкагында климаттык шарттын азыктарга, адамдын ден соолугуна тийгизген таасири боюнча маалымат алышууда. Президенттин алдындагы Башкаруу академиясы климаттык каржылоо борбору менен биргеликте атайын семинарларды өткөрүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бир катар долбоорлорду сунуштады. Анын алкагында айыл чарба азыктарын туура өстүрүү, өнөкөт оорусу бар адамдардын дени сак жашоосу үчүн шарт түзүү жана сергек жашоого үндөө тууралуу иш-чараларды өткөрүү каралган. Дүйнө жүзүндө азыр ошо өзгөрүү климатка абдан көп көңүл буруп атышат. Биз да Кыргызстан өзүбүзгө көп документтерди, эл аралык документтерди өзүбүз милдеттүү болуп атабыз. Биз да ошого салым жасап атабыз, силер билип атасыңар. Анан кийин биринчи жолу эми окутуш керек да. Биздин мамлекеттик жумушчулар, анан кийин өз алдынча муниципалдык деп атабыз жумушчулар ошону жер менен иштешет, суу менен иштешет. Аба ырайы абдан таасир кылат, климат таасир кылат. Ошон үчүн алар билим алыш керек, маалымат алыш керек.